Айыл өкмөт башчылары түз шайланышы керек. Бүгүн жогорку кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттардын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү каралды. Парламентарийлер айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл шайлашы керек экендигин айтышты. Ошондой эле эл өкүлдөрү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын санын көбөйтүүнү сунуштап чыгышты. Парламенттеги бүгүнкү пленардык жыйын туурасында кийинки материалда. Быйыл республиканын 411 айылдык кеңештеринде шайлоо жүргүзүлүп, анын ичинен 38 жерде шайлоо болбой калган. Ал эми 3 шаар жана 7 айылда кворумдун жоктугунан 2 жолу болгон шайлоо үзгүлтүккө учурады. Ушундан улам айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл өзү шайласа жакшы болмок дейт мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Кенжебек Бокоев. Түз шайлоодо жетекчинин сапаты да элге жаккан талапкер гана шайлана алат да. Бүгүнкү күндө болсо кээ бир айыл өкмөттөрдө массалык маалымат каражаттарында жүрөт. ОПГнын мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке депутат болуп алган жерлерде ОПГнын мүчөсүнө аралашы бар айыл өкмөттүн башчысы мэр болуп алды дегенде ар кандай бизде билесиңер маалыматтар чыгып жүрөт да. Айылдардагы райондордогу чогулуштарда айыл аймактын башчысын эл шайлаш керек деген маселе көтөрүлүп жаткандыгын депутаттар айтышты. Айыл аймактын башчысы болом дегендер айылдарды кыдырып программалар менен тааныштырган жок. Алар депутаттар менен гана сүйлөшүп, маселелерин чечип жатышат. Ал эми айылдын эли талапкердин өң үтүсүн да көрбөй калып жатат. Ушундан улам элдин нааразычылыгы чыгып жаткандыгын парламентарийлер көтөрүштү. Кечеки айылдык кеңеш депутаттарынын шайлоосун көрүп, ошолор ууруга бөлүнүп, кокту колотко бөлүнүп аткандан кийин айыл өкмөткө шайлоого берсек, анда бөлүнүп жатып калат. Андан көрө депутаттардын санын көбөйткөнгө кандайсыз? 11-ди 2 эсе көбөйтөлү 21 кылып, 21-ди 42 кылайлы, 31-ди 62 кылайлы. Кара Балта шаарынын мэрин шайлоодагы экинчи жолу ишке ашпай калды. Анткени шаардык кеңештин депутаттары келбей койшкан. Ал гана эмес, Чолпон Ата шаарынын мэрлигине эмнегедир жалгыз гана бир гана талапкер көрсөтүлүп, ал дагы өтпөй калган. Ошондуктан түз шайлоо аркылуу гана айыл өкмөт башчыларын шайлоо сунушталды. Бирок бул мыйзам долбооруна каршы пикирлер дагы айтылды. Айыл өкмөтү шайлагандан кийин акимди тоотпойт. Мен ел шайлаган, мен сенин алдында отчетто бербейм, берген тапшырмаңды да аткарбайм деген доого түшүп атат да. Аталган мыйзам долбоору боюнча үн катпай отурган өкмөттүн позициясы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Силердин позициялар кандай ушул мыйзам боюнча? Да уялып, комитетте деле уялып үнчүкпөй турасыңар, азыр деле ачык айтпайсыңар, пикириңер кандай? Ушул мыйзам долбоору боюнча. Каршысыңарбы же макулсуңарбы? Акча каражаты жөнүндө акча каражаты жок деп силер өкмөт акчаны силер табасыңар. Ушул долбоорго макулсыңарбы же каршысыңарбы? Ачык айтсаңар. Айтып атпайлыбы, акча каражаты жок деп каршы болгонбуз. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинде айыл өкмөт башчылыгына талапкерлер мамлекеттик тилди билиши шарт деген дагы талап киргизилүүдө. Аким 4 эмес 5 жылга шайланып, 30 000 сомдук күрөө коюшу керек болот. Жеңип чыккан талапкерге бул сума кайтарылып берилет.